Мына урматтуу мени көрүп отургандар, мен бүгүн силерге видео сабагымды баштагым келет. Жаш тележурналисттер кайсыларга көңүл буруш керек деп бүгүн биринчи сабагыбызды баштайбыз. Биринчи кезекте интервью алганды жакшы көрүшөт. Түз эфирге чыгышат. Эртең мененки программа болобу, кечки программа болобу, сүйлөшүү программалары болобу, ушундан мындай маектешүү интервьюну алып жүрүшөт. Ушундай учурларда жаш журналисттер, жаш алып баруучулар эмнелерге көңүл буруш керек? Биринчи катачылыктар эмне? Биринчи катачылыктары шаблондуу суроолорго орун беришет. Ал шаблондуу суроолор кандай? Сиз жакшы келип алыптыңызбы? Иштериңиз кандай? Эмне ийгиликтерге жеттиңиз? Чыгармачылыгыңыз кандай болуп атат? Же келечек пландарыңыз кандай? Деген сыяктуу жасалма суроолор болуп кетет. Жасалма суроо болбош үчүн, урматтуу мени угуп отургандар, кандай кылуу керек? Биринчи кезекте ошо сүйлөшө турган адамыңды абдан мыкты билип алуу керек. Мисалы үчүн, бир ырчы менен алып барганды жакшы көрөсүңөр, бир ырчыга айтыш керек. Урматтуу баланча, сиз деген өткөн жылы бир интервью берген экенсиз. Ошондо мен келечекте ушу бир жылдын ичинде эл аралык конкурска барам деп айтыптырсыз. Азыр 2 жыл өттү. Сиз кайсы эл аралык конкурска бардыңыз деш керек. Бул аркылуу силер эмнени билдире аласыңар? Урматтуу журналистиканы үйрөнгүсү келгендер. Ошол адамды үйрөнгөнүңөрдү билдире аласыңар. Суроону жөндөн жөн гана бере бербестен даярдап бергениңерди да үйрөнө аласыңар. Андан сырткары кокусунан суроо бергенди үйрөнүшү керек. Мисалы үчүн чыгармачылык жөнүндө, башка жөнүндө айтып келатып эле, сиз кайсы учурда, мисалы үчүн аял заты болсо, сиздин курбу кыз келиндериңиздин кайсы сапатын жек көрөсүз? Ошол жек көргөнүңүздү ошондой сапаты тууралуу ачык айта аласызбы аларга? Дегендей суроолорду бериш керек. Мына ушуга окшогон суроолорду бергенде гана, урматтуу мени угуп отуруп журналист болгусу келгендер, силер көрүүчүнүн көңүлүн өзүңөргө тарта аласыздар. Мындай кызыктуу суроолорду бериш үчүн эмне керек? Биринчи кезекте ошол адамды толук үйрөнүшүңөр керек. Экинчи кезекте анын эмнени жактырып, эмнени жактырбашын жана ал жөнүндө дагы маалыматтарды кеңири топтоп алышыңар керек. Жана мен да бир жолу кайталап коеюн да, келечек пландарыңыз кандай? Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык бар? Анан машина алганды жакшы көрөсүзбү дегендей бир жасалма, тажатма суроолор бар да. Ошондой суроолорду эч качан бербешиңер керек. Ошондо гана силер мыкты журналистикага алып кете аласыңар, мыкты алып баруучу боло аласыңар, маектерди мыкты жүргүзө аласыңар. Андан сырткары силер колуңардан келсе, ошол алып баруучу болгусу келгендер, өзүңөрдүн темаңарды таап алышыңар керек. Көпчүлүк эле жаштар эмне дейт? Шоу бизнеске киребиз дейт. Туура, шоу бизнести жакшы алып барыш керек. Бирок тема толуп атат. Айыл чарба деген тема бар, эл аралык тема бар, адамдын тагдыры деген тема бар. Эмне деген гана сонун программалар чыгып атат. Ошолордой болуп, мыкты программаларды жасап, өзүңөрдүн теманы таап, эгерде сүйлөшө турган болсоңор, сөзсүз түрдө жанагындай жазалма, эптеген суроолорду эмес, абдан ойлонулган, мыкты элдин көңүлүн бура турган суроолорду беришиңер керек. Көңүл бурганыңарга рахмат, жакшы туруңуздар. Мен Олжобай Токтосунов агай менен таанышып калып, мен анын курсу бар экенин уктум. Уккандан соң мен ага окууну чечтим. Окудум, жакшы үйрөтөт экен. Мен университетте окуп жүргөндө көбүнчө теориялык жактан окутушат экен. Бирок мага ал эмнегедир жетишсиз болуп, мен ошо Олжобай агайдын сабактары бул практически үйрөтүлөт экенин угуп, анан ошондон окууну чечтим. Окудук, жакшы көптөгөн нерсени үйрөтөт экен. Ал жакта жеке эле алып баруучулукту гана эмес, андан актерлук чеберчиликти дагы, ырдаганды дагы жакшы үйрөтөт экен. Мен анан көп нерсени үйрөндүм ал агайдан. Азыр окуп практикалык жактан сюжет жасагандарды үйрөнүп баштадык. Көптөгөн дагы сюжеттерди жасайм деген үмүттөмүн. Ошол агайым аркылуу мен ошол кыргыз элиме дагы бир таанымал алып баруучу болом деген жакшы ниеттерим бар. Алып баруучулук курсуна келдим. Мен ага чейин МУК университетинде журналистика бөлүмүндө окучумун. Бирок ал жактан эмнегедир көбүнчө теория жагына басым кылат экен. Ал мен өзү алып баруучу болууну кыялданчумун. Алып баруучу кантип алып баруучу болот? Анын маани маңызын бүт баарын түшүнүү үчүн, аны үйрөнүш үчүн мен Олжобай агайдын курсуна келдим. Ал жактан биз алып барганды үйрөндүк, сюжет жасаганды үйрөндүк.
азыркы учурда дагы ошол сюжет жасап жатабыз. Буюрса алдыңкы күндөрдө биздин сюжет жасаган чыгармаларыбыз алдыга чыгат деген ниеттемин.